Жаңы фармацевтикалык завод 4500 чарчы метр аянтты ээлейт. Вентиляциялык өндүрүш системасы туташтырылган. Негизги жабдуулар алынып, кампалары эл аралык стандарттарга ылайык жабдылган. Өндүрүлгөн өнүмдүн көлөмү өлкөнүн муктаждыгын толук камсыздап, экспортко да чыгаруу күтүлүүдө. Завод толук иштеп калса, жылына 18 миллион литр инфузиялык эритмелерди, 57 миллион инъекциялык ампулаларды жана 31 миллион флакон көз тамчыларын чыгарары күтүлүүдө. Дары-дармек жаатындагы импортко болгон көз карандысыздыгыбызды кыйла азайтат. Ага жараша дары-дармектердин баасы дагы төмөндөйт. Оорулардын түрлөрү көбөйүп жаткан бүгүнкү заманда мындай ишкананын курулушу менен элибиздин дары-дармектерге жеткиликтүүлүгүн камсыздайбыз деп ишенип турамын. Баасы 13 миллион АКШ долларын түзгөн бул долбоор өздүк каражаттын эсебинен жана Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун насыя линиясынын эсебинен ишке ашырылды. Кече жакында дагы өзүңүздөр күбө болдуңуздар, Ошто дагы бир инсулин шприцтерин чыгарган заводубуз ишке кирди. Мына ал заводубуз дагы ишке кирери менен жүздөгөн миллион даана шприцтерди буйрутма алып, экспортко чыкканга уже иштей башташты. Мурда андай шприцтердин баарын биз импорт кылып алып келет элек. Мына эми өзүбүз тескерисинче экспорт кыла баштадык. Завод Италиянын, Германиянын, Түштүк Кореянын жана башка алдыңкы өлкөлөрдүн заманбап жабдуулар менен жабдылган. Дары-дармектердин өндүрүш процесси, сапаттуу көзөмөлдөө лабораториясы, даяр продукцияларды жана чийки заттарды сактоо кампалары, ошондой эле таңгактоо жана стерилдөөчү жайлары бар. Завод иштей баштаса, 100гө жакын жумушчу орундарды камсыздайт. Натыйжада экономикабыздын өнүгүшүнө, бюджеттин кирешелерин көбөйтүүгө жана ички дүң продукцияны арттырууга өз салымын кошот. Бүгүнкү ачылып жаткан ишкана технология менен өндүрүштүн эле салтанаты эмес, ал мамлекеттик органдар менен бизнес коомчулуктун элдин кызыкчылыгына багытталган маанилүү долбоорлорду ишке ашыруу үчүн бирге алышаардын айдан ачык мисалы десем жаңылышпаймын. Калктын саламаттыгына кам көрүү мамлекеттик өнүгүү багыттарынын бири. Андыктан мындай заводдун курулушу менен андан чыккан өнүмдөр керектөөчүлөргө жеткиликтүү болот. Клара Кудайбергенова, Самаган Тайырбеков, Сокулук району.